Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан баардыгыбызды өзүңүз аяп, биз бара турган сотко Ыйса Машаяк соттолуп, жазаланып, анын төккөн ыйык кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, баардыгыбызды түбөлүк өмүр, куткарылуу жана ушундай эле асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулдук. Сиздин ырайыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ырайымдуу сиздин колуңузга ар бир адамды тапшырып, аларга керектелүүчү сөзүңүздү ыйык рухтун жетеги менен дагы да болсо бекемдеп, жеткилең кылып берүүңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан, ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандарга Кудай аларга керектелүүчү күч, кубат жана ошондой эле акылмандык, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатуу менен адамдардын көбү сиздин алдыңызга кайрылып келишине өзүңүз жардам бериңиз. Дагы да куткарыла элек адамдар боло турган болсо, алардын жүрөктөрүн ачып, баардыгына куткарылуу сөзүн укканга жардам бериңиз. Сөздү айтып жаткан баардык насаатчы биздин кызматчыларга, алар ыйык рухка толуп, сиздин сөзүңүздү туура так айтуу менен күндөн күнгө куткарылган адамдардын саны көбөйүшү үчүн жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз акыбалда жайгашкан адамдар боло турган болсо, алардын баардыгына керектелүүчү күч, кубат, денедеги жана рухка байланышкан ден соолукту берип, биздин жашоодо мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын туура колдонуп пайдаланган адамдардан бололу. Ыйса Теңирдин бул дүйнөгө келишине өтө аз убакыт калды. Ошондуктан сиздин алдыңызга келгенде баардыгыбыз уяткаруу, ашкерелөөгө ээ болбостон, кайраттуулук менен бир гана даңкка ээ боло тургандай болуп турушубуз үчүн жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөзүңүздү ачып берип, биз бара турган жолду көрсөткөндүгүңүз үчүн бул саатта дагы бир гана сиздин сөзүңүзгө кулак төшөп, жүрөктөрүбүз менен кабыл алышыбыз үчүн өзүңүз жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 6-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 6-бөлүм. Римдиктерге 6-бөлүм 1-аяттан 4-аятка чейин мен силерге окуп берейин. Римдиктерге 6-бөлүм 1-ден 4-кө чейин окуп берейин. Буга эмне демекчибиз? Кудайдын ырайымы көбөйүш үчүн биз күнөө кыла беришибиз керекпи? Албетте жок. Биз күнөө үчүн өлгөнбүз. Кантип дагы эле күнөө кылып жашай бермек элек. Же силер Машаяк Ыйсага чөмүлдүрүлгөн биз баарыбыз анын өлүмүнө чөмүлдүрүлгөнүбүздү билбейсиңерби? Машаяк атасынын даңкы менен өлгөндөрдүн арасынан кандай тирилтилсе, биз да жаңыча жашашыбыз үчүн өлүмгө чөмүлдүрүлүүбүз аркылуу аны менен бирге көмүлгөнбүз. Ошого чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эртең мененки саатта биз сиздер менен бир нече жума бою тирүүлөр жана өлүктөр жөнүндөгү сөздөрдү мен силерге айтып келе жатам. Мен сиздерге айтып келе жаткан тирүүлөр жана өлүктөр жөнүндөгү сөз бул албетте биздин денеге таандык эмес. Биздин руханий жашообузга байланышкан темадагы сөздөр деп айтсак болот. Куткарылбаган адамдар, ал өлүк адамдар руханий мааниде, ал эми жогорудан төрөлгөн адамдар түбөлүк өмүргө ээ болгон адамды ыйык жазууда тирүүлөр деп атайт. Күнөөлөрүбүздүн жана мыйзамсыз иштерибиздин азабынан өлгөн бизди Кудай өзү тирилтип алган Кудай. Тирүүлөр жана өлүк адамдар. Бунун экөөнүн айырмасы өтө чоң. Өлүк адам анын эч кандай үмүтү дагы жок адам. Өзү азыр кайсыл акыбалда калганын дагы билбеген адам. Ал эми тирүү адам, анын үмүтү бар. Жашоосунда сөзсүз түрдө кандайдыр бир көздөгөн максаты бар. Жогорудан төрөлгөн адам куткарыла элек адамдардан сөзсүз түрдө айырмаланышы керек. Анткени Кудай бизди өзү бөлүп алган, өзү чакырып алган адамдарбыз, Кудайдын балдарыбыз. Түбөлүк өмүргө ээ болгон, мурас катары кабыл алган адамдарданбыз. Ошол жөнүндө ыйык жазуу бизге ачып берип жаткан учуру. Өлүк адамдардын жашоосу кандай? Тирүү адамдардын жашоосу кандай? Жарык менен караңгы бири-бири менен айырмалангандай, чындык менен жалган, тозок менен бейиш бири-биринен айырмалангандай эле куткарылган адам менен куткарылбаган адамдын ортосундагы жашоо дагы сөзсүз түрдө чоң айырма болушу керек. Жогорудан төрөлгөн жана жогорудан төрөлбөгөн адам. Ошого байланышкан күнөөгө байланыш теманы бүгүн сиздерге айтып берейин деп турамын. Тирүүлөр, жогорудан төрөлгөн машаякчылар өлгөн адамдар менен биргеликте кайрадан күнөөдө жашоого мүмкүн эмес деген сөздөр айтылат. Кудайдын баласы болуп туруп, шайтандын баласы катары жашаса болбойт го. Бейишке бара жаткан адам, тозокко бара жаткан адамдын жашоосу менен жашаган болбойт. Ошондуктан куткарылган адамдар кандайча жашашы керек деген көйгөй өтө биз үчүн маанилүү. Анткени экөөнүн күбөлөндүрүүсү, экөөнүн далили ыйык жазууда такыр башкача
мааниде айтылат. Римдиктер 6-бөлүм 1-аятта айтылат: буга эмне демекчибиз? Кудайдын ырайымы көбөйүшү үчүн биз күнөө кыла беришибиз керекпи? Кудайдын ырайымы көбөйүш үчүн Римдиктер 5-бөлүм 20-аятта айтылат: мыйзам болсо кийин келди, ошондо күнөө көбөйдү, бирок күнөө көбөйгөндө ырайым андан да мол болду. Мындай карап көрсөңүздөр, бул сөздөр түшүнүксүз, түшүнүүгө бир аз оорураак. Мыйзам кийин келди. Биринчиден, күнөөкөрлөргө Кудай өзүнүн мыйзамын, осуятты берген. Осуят, мыйзам күнөөкөрлөр үчүн берилген. Эмне үчүн? Күнөөнүн күнөө экендигин билиш үчүн. Мыйзам бизге ачып бере турчу нерсе. Бул дүйнөдө да көп түрлүү мыйзамдар бар. Ал мыйзам эмне үчүн берилет? Жакшы адамдар үчүн эмес. Күнөө кетирген адамдар үчүн, кылмышкерлер үчүн, туура эмес жашаган адамдар үчүн, алардын кетирген катасы, мыйзам бузгандыгы эмне экендигин түшүндүрүш үчүн, аныкташ үчүн мыйзам берилет. Ыйык жазууда айтылган мыйзам алардын эң негизги өкүлү катары 10 осуятты айтсак болот. 10 осуят күнөөкөрлөргө берилген. Кудайдын астында күнөө деген эмне экендигин түшүндүрүш үчүн, жеткириш үчүн берилген. Мыйзам адамдарга берилгенинин себеби күнөө көбөйгөндө ырайым андан да мол болуш үчүн, күнөө канчалык чоң экендигин түшүндүрүш үчүн берилген. Мыйзам жок болсо, күнөөнүн күнөө экендигин билүүгө мүмкүн эмес эле. Биз сиздер менен мыйзамдын алдында өзүбүздү карап көргөн учурда канчалаган аянычтуу күнөөкөр экенибизди биз түшүнө алабыз. 10 осуятты алдыга коюп туруп, бирден өзүбүзгө салыштырып карап көрө турган болсок, анда бирөөсүн дагы биз аткара албаган адамдар экенибизди моюнга алсак болот. Римдиктер 3-бөлүм 19-20 аяттарды карасаңыздар, күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет деп айтылат. Көзгө жок болсо, адам өзүнүн кебетесин, келбетин биле албаган сыяктуудай эле, мыйзам жок болсо, күнөөнүн күнөө экендигин ал таанып биле албаган болот. Ошондой сыяктуу эле мыйзам аркылуу өзүбүздү Кудайдын алдында текшере ала турган мүмкүнчүлүк. Римдиктер 7-бөлүм 12-аяттан баштап карасак, мыйзам ыйык, осуят да ыйык, адилет жана жакшы. Кудай өзү адилет жана жакшы. Мыйзамды бергенинин себеби биз дагы адилет жана ыйык болушубуз үчүн берилген. Бирок адам баласы күнөөкөр болуп бул дүйнөгө төрөлгөндүктөн, анын жашоосу бузулган жашоо болуп улангандыктан, эми кандайча ушул күнөөкөр Кудайга окшоп жакшы адам болот, ыйык болот? Ал эч мүмкүн эмес иш эле. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт, жаман дарак жакшы жемиш бербейт деген сыяктуудай эле. Тикеник кантип алма, же болбосо жүзүн байлайт эле. Ал мүмкүн эмес ишти эле. Күнөөкөр болуп туруп Кудайдын мыйзамын аткаруу бул такыр эле мүмкүн эмес. Андай боло турган болсо, мыйзам эмне үчүн берилген? Мыйзамды аткаруу менен бейишке бар деп эмес, мыйзамдын негизинде күнөөнүн күнөө экендигин түшүнүп бил деп берилген. Анткени күнөөкөрлөрдүн жөн гана өлүп калуусун каалабагандыктан, ошол күнөөкөрдү куткарып алуу Кудайдын негизги максаты болуп саналат. Ал эми куткарылууга ээ болуш үчүн адам баласы биринчиден өзүнүн канчалык аянычтуу күнөөкөр экендигин билиши керек. Биз больницага барганда деле врач сразу эле бизди
кроватка жаткырып алып эле операция жасап баштабайт да. Биринчиден оорулуу адамдын кандай оорусу бар, анан аны аныктап түшүндүрүп берет. Качан ошол оорулуу адам ооба мен айыгышым керек, операция жасашым керек деген макулдугу болгондо гана врач дарыгер аны дарылай баштайт. Ошондой сыяктуу эле биринчиден адам өзү күнөөкөр экенин мойнуна алышы керек. Аны түшүндүрүш үчүн мыйзам керектелет. Ошол себептер менен мыйзам аркылуу адил деп өзүн атай турган бир дагы адам жок. Ошондуктан мыйзам күнөөнүн күнөө экендигин бизге билдирет. Эми куткарылгандан кийин биз мыйзамдан бошотулган эркиндикке ээ болгон адамдарбыз, эркин болгон адамдарбыз. Андай боло турган болсо, мыйзамды аткаруунун кереги жок деген эмес, ошол мыйзам каргышынан бизди куткарып алды деген сөз. Эми куткарылган адам, анын статусу күнөөкөр адил адам болду. Өлүп кала турган адам түбөлүк өмүргө ээ болду. Шайтандын баласы болгон, тозокко бара турган адам Кудайдын баласы, бейишке бара турган адам болуп өзгөрүлдү. Эми куткарылган адам мыйзамды аткаруу менен эмес, Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адам ыйык рухтун жетеги менен жашашы керек. Ошондуктан мыйзамдан биз эркин болдук деген сөздүн мааниси, эми биз ырайым алдында жашаган адамдар болгондуктан, мыйзам алдында жашаган адамдар каргышка кала турган адамдар, ал эми ырайым алдында жашаган адамдар үчүн куткарылуу берилген. Биз ырайым алдында болгондуктан, ырайым көбөйүш үчүн биз күнөө кыла беришибиз керекпи? Албетте жок. Ошондуктан күнөө көбөйгөн жерде Кудайдын ырайымы көбөйөт. Римдиктер 5-бөлүм 20 аятта айтылган. Куткарылгандан кийин да биз чоң ырайымга ээ болушубуз үчүн кайрадан күнөө кылышыбыз керекпи деген суроо жаралат. Бул бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан элчи Павыл бизге кайрылып айтат, албетте жок деп. Куткарылганга чейин кандай күнөөкөр болбосун, ал күнөөлөрү кечирилиши керек. Бирок күнөөдөн бизди арылтат деп эле кайра эле күнөө кыла беришибиз керекпи? Андай мүмкүн эмес. Бирок көптөгөн куткарылган адамдар деле күнөөлөрүбүз кечирилгендиктен биз мыйзам алдында эмес, ырайым алдында түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар болгондуктан, эми бир аз күнөө кетирип койсок эчтеке деле болбойт деп ойлошот. Биз күнөө кетирип ала турган албетте табиятка ээбиз. Күнөө кетире берсек болобу? Кудай биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечиргендиктен, эми күнөө кетире берсек болот деген ойлор пайда болушу мүмкүн. Баштапкы жыйындарда дагы ошондой адамдар болгон. Ошол себептер менен элчи Павыл бардык адамдарга кайрылуу менен айтат, биз эми ырайым алдында жашаган адамдарбыз. Эми кантип биз кайрадан күнөө кылышыбыз керек? Жакан жазган жакшы кабар 8-бөлүм 11-аятта айтылат. Ойноштук кылган бир аялды кармап келишет дагы Ыйсанын алдына ээрчитип келишет. Жүйүттөр айтышат, мыйзамда мындайларды таш бараңга алууну осуят кылган. Сен эмне дейсиң, устат деп сурашат. Ыйсаны текшериш үчүн болгон. Мыйзамга таянган адамдар, мыйзам окутуучулар, алар өзүн коргош үчүн ойноштук кылган аялды таш бараңга ала турган бийликке ээбиз деп ойлошкон. Мыйзамда айтылган таш бараңга алууну осуят кылган деп. Кудайдын мыйзамын аткарбаган адам
же болбосо Кудайга акарат келтирген адам, ата энесин сыйлабаган адам, андайларды таш бараңга алынсын, өлтүрүлсүн деген өтө бир катуу, коркунучтуу сөздөр жазылган. Баардыгы колдоруна таштарды кармап алып келишет дагы Ыйсага айтат, мындай адамдарды таш бараңга алыш керек деп. Мыйзам боюнча өлтүргүлө деп Ыйса айта турган болсо, анда алардын баардыгы таш менен анын башын жанчып өлтүрөт элек. Ал менен эле баардыгы бүтүп калбастан, ошол учурда Израиль эли Рим империясынын кол алдында жашап жаткандыгы үчүн Рим башчысы, консул гана уруксат бермейинче эч ким бирөөнү өлтүрүүгө мүмкүн эмес эле. Эгерде Ыйса аялды өлтүргүлө деп айта турган болсо, мыйзам боюнча аткарылсын, бирок Рим империясынын мыйзамы боюнча Ыйсаны кармап кетишмек. Эгерде аялды өлтүрбөгүлө деп айта турган болсо, анда Ыйса мыйзамды аткарбаган болуп калат. Ошондуктан Ыйсаны мындай да тигиндей да кылбасын деп Ыйсаны капканга түшүрөбүз деп ойлошкон. Бирок Ыйса алардын текеберленген жүрөгүн, ойлогон оюн билгендиктен эмне деп жооп берет? Араңарда ким күнөөсүз болсо, ошол адам аялга биринчи болуп таш ыргытсын деп, башын ылдый кылып жерге сүрөт тартып турган болот. Эмне деп сүрөт тартканы жөнүндөгү ыйык жазууда айтылбайт. Бейишке барганда Ыйсадан сурап көрөлү. Эмне деп жаздың деп. Менимче мындай жаздыбыш керек. Аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот деп. Матай 5-бөлүмдө айтылгандай. Силер ойноштук күнөө кылбаган күндө дагы кумарлануу менен караган адам ойноштук кылган болот. Бир тууганы жек көргөн адам киши өлтүрүүчү. Алар мыйзамды аткарбаган адамдар экендигин түшүнгөн. Дагы экинчисинде айтат, араңарда ким күнөөсүз болсо, ошол адам биринчи аялга таш ыргытсын дегенде, абийири чыдатпагандыктан бирден картаңдардан баштап жаштарына чейин бирден кете башташат. Эмне үчүн картаңдары биринчи кете баштат? Анткени алар көп күнөө кетиргендиктен. Анан баардыгы кетип калат дагы, эч бирөөсү калган эмес элек. Аял эми өлөм деп көзүн жумуп ошол жерде күтүп турган учурда, анан таш ыргытылган бирден үнү кулат дагы, баардыгы тынч болуп калат. Ошондо Ыйса айтат, аял, сени айыптагандар барбы? Каякта? Аял көзүн ачып караса, жок, эч ким теңир деп жооп берет. Анда күнөөсүз саналган ким? Ыйса Машаяк. Менде күнөө жок болгондуктан, мен сени өлтүрүүгө толук укугум бар, көзүңдү жум деп таш ыргытса болот эле. Күнөөкөрдү соттой ала турган бир гана Ыйса эле. Анткени Ыйсада бир дагы күнөө жок. Күнөөсүз Ыйса ошол аялдын да күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн, мен да сени айыптабайм, бара бер, мындан ары күнөө кылба дейт Ыйса. Мен да сени айыптабайм. Сен ала турган ошол жазаны мен өз мойнуна алам. Ыйса ошол ойноштук кылган аял үчүн дагы айкаш-чыгачка кадалган, эки жагында кадалган каракчылар үчүн дагы Ыйса айкаш-чыгачка кадалган, күнөөлөрдү кечире ала турган, бийликке ээ болгон Ыйса. Ал мен дагы сени айыптабайм, сени соттобойм деп Ыйса айтат. Сен күнөөдөн арылдың. Эми бара бер. Мындан ары күнөө кылба деп айтат. Сен өлүп калайын дедиң эле го, тозокко кетип калайын дедиң. Бирок
Мен сени кечиргенимдин себеби кайрадан күнөө кыл деп кечирген жокмун. Кайрадан күнөө кылба. Жакан 8-бөлүм 11-аятта айтылат. Эми куткарылган адамдарга Кудай кайрылып айтат. Биз өткөн жашоодо кандай күнөө кетирбейли, ошол күнөө үчүн мен сен үчүн өз жанымды берип өлдүм. Сен соттоло турган сотко мен соттолдум. Төккөн каным аркылуу сенин күнөөлөрүңдү түбөлүккө кечирдим. Ошондуктан сен мындан ары күнөө кылба деп айтат. Куткарылган адам акырын билгизбестен күнөө кетире берсе, мен күнөөлөрүм баардыгы кечирилгендиктен күнөө кыла берсем болот деген ойдон такыр алыс болушубуз керекпиз. Эгерде ошол ойго батып күнөө кетире турган болсок, Кудайга такыр эле жакпаган жашоо. Анткени Ыйса бизди эмне үчүн куткарып алды? Мындан ары күнөө кылба деп куткарып алды го. Түбөлүк бейишке жиберем деп бизди куткарып алды. Мындан ары күнөө кылба, мындан ары ыйык жаша, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жаша, Кудайды даңктап жаша деп бизди куткарып алган. Куткарылган адам күнөө кетирсе деле болот деген бул шайтан тарабынан берилген уу катары деп билишибиз керекпиз. Албетте жок, андай мүмкүн эмес деп биз өзүбүзгө чек коюшубуз керекпиз. Биринчи Петр 1-бөлүм 18-аятта карасак, силер муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоодон жок болуп кете турган күмүшчө алтын менен эмес, Козунун Машаяктын кымбат баалуу кан аркылуу куткарылдыңар. Биз куткарылганыбыздын себеби, күнөөлөрүбүздүн кечирилгенинин себеби Машаяк бизди кымбат баада канын төгүп куткарып алды. Түйшүктүү жашоодон, ата бабалардан муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоодон бизди куткарып алды. Түйшүктүү жашоо деп айтылат. Жеремия 17-бөлүм 9-аятта адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган деп айтылат. Кудай баардык нерсени жаратканда эң аягында өз бейниси боюнча адамды жараткан. Ошол Кудай жараткан нерселердин ичинен эң эле бирөөсү Кудай өз бейниси боюнча адамды жараткан эле. Кудайдын өзүнө окшоп, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуп, Кудайдын өмүрүнө ээ болуп, Кудай падышачылыкта чогуу ыракаттанып жашаш үчүн Кудайдай болсун деп адамды жараткан эле. Бирок адам баласы, адам ата күнөө кетиргендиги үчүн шайтан берип койгон ууга ээ болду. Адам ата уу менен ууланган адам. Миңдеген жылдар бою адам баласы күнөөгө батып, адатка айлантып алган жашоо менен жашайт. Ошол адамдардын жүрөгүн көрүп, Кудай адамдын жүрөгү өтө эле бузулган, өтө эле анткор, чирип калган адамдын жүрөгү деп айтат. Эгерде карап көрө турган болсок, эң эле жийиркеничтүү жыт бул адам өлүп калганды денеси. Ошол өлүп калган дененин жытын Кудай сезе албайт, бирок адам сезет. Анын жытын билбесе да Кудай адамдын жүрөгүн көрүп, өтө эле бузулган, өтө эле чирип калган бул адамдын жүрөгү. Буну ким биле алат? Теңир баардык адамдардын кылган ишин көрүп турат. Иштеринин жемишине жараша тиешесин бериш үчүн жүрөккө чейин ички дүйнөнү сынап турат. Кудай өтө таза, өтө ыйык болгондуктан күнөөнү ал жактырбайт. Ошондуктан бизди куткарып алганынын себеби Кудайдын ыйык жашоосуна ээ болушубуз үчүн.
адам баласы кетирген күнөө муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоо күнөө гана эмес, өлүп калган адамдын денесинен чыккан жийиркеничтүү жыт катары Кудай кабыл алат. Биз күнөөгө байланышкан жытты сезе албайбыз. Бирок Кудай өтө эле чирип калган, өтө эле анткор, өтө эле бузулган деп бул адамдын жүрөгүн карап айтат. Машаякчылар күнөөнү жыландын уусунан дагы корко турган нерсе болушу керек. Биз күнөөгө өтө аяр мамиле кылуу менен эмес, күнөөдөн уу катары корко тургандай коркушубуз керекпиз. Куткарылгандан кийин бул күнөө көйгөйүн Кудай ушунчалык маани берип карайт, аны дагы биз жакшы билишибиз керекпиз. Жакан жазган 1-кат 3 бөлүмдө чогуу ачабыз. Жакан жазган 1-кат 3 бөлүм 8-аяттан баштап окуйбуз. Жакан жазган 1-кат 3 бөлүм 8-ден 10-го чейин мен окуп берейин. Күнөө кылып жаткан адам шайтандан, анткени шайтан башынан бери күнөө кылып келе жатат. Кудайдын уулу шайтандын иштерин талкалаш үчүн келген. Кудайдан туулган адам күнөө кылбайт. Анткени анын ичинде Кудайдын уругу жашайт. Ал күнөө кыла албайт, анткени Кудайдан туулган. Адил иш кылбаган жана бир тууганын сүйбөгөн адам Кудайдан эмес, Кудайдын балдары менен шайтандын балдары ушундай айырмаланат. Бул жерде карасаңыздар, Жакан жазган 1-кат куткарылган адамдарга жазылган кат. Күнөө кылып жаткан адам шайтандан деп айтылат. Анткени шайтан башынан бери күнөө кылып келе жатат. Күнөө башынан эле шайтандан пайда болгон. Ышая китеби 14 бөлүм 12-аятта периштелердин ичинен Люцифер деп аталган периштелердин башчысы эле, өзүнө таандык болгон периштелердин 3-төн 1 бөлүгүн алып, текеберленген жүрөгү менен Кудайга теңелем деп, таң жылдызы, таң уулу деп айтылат. Башка котурмалорду карасак, Люцифер деп айтылат. Сен кандайча асмандан куладың, асмандан кубаланган. Сен өзүңдүн жүрөгүңдү эмне деп айттың эле? Асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем, Кудай менен теңелем деп. Бардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. Бирок сен өлгөндөр жаткан жайга, түпкүрдүн түбүнө түшүрүлдүң. Негизинде тозок ошол шайтан үчүн жаратылган. Матай 25 бөлүм 41-аятта каргышка калгандар менин жанымдан кеткиле. Шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Шайтан, Люцифер жанын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко, тозоктун отуна түшкүлөт. Негизи тозок бузулган периште Люцифер шайтан үчүн жаратылган. Шайтанды түздөн түз тозокко жибербестен аны калтырып койгон. Эмне үчүн? Анткени шайтан көз арткан ошол орунду адамга бериш үчүн. Периштени жаратканынын максаты башка, адамды жаратканынын максаты башка. 102 забурду карасак,
Кудай периштелерге күч берген. Ошол күч аркылуу Кудайдын иштери иш жүзүндө аткарылыш үчүн анын бардык иштери бийлик кылган бардык жерде Теңирди даңктасын деп. Периштелер Еврейлер 1-бөлүм 14-аятта айтылат, Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана болуп саналат. Периштелер эч качан Кудайдын балдары боло алышпайт. Периштелер Кудайдын колуктусу боло албайт. Анткени периштелер жөн гана кызмат кылуучу рухтар катары гана жаратылган. Периштелер Кудайга окшош боло албайт. Мисал үчүн, падышанын толтура кызматчылары, жардамчылары болот, бирок анын бирөөсү дагы падышанын жанына отура албайт. Падышанын жанына отура ала турган бир гана анын колуктусу, анын аялы Каныша гана отура алат. Ошондуктан Кудай адамды жаратканынын себеби Люцифер көз арткан ошол жерди, орунду адамга бериш үчүн. Бирок адамды жаратып эле ошол орунга отургузуп койбостон, ал орун ушунчалык даңктуу, ушунчалык бийик болгондуктан, ал орунга ээ болуш үчүн адам өзүнүн аткара турган ишин аткарышы керек. Бир сыноодон өтүшү керек эле. Кандай сыноо? Өтө жөнөкөй сыноо. Шайтан Кудайга тең элем деген ошол сыноодон, шайтандын сыноосунан адам жеңип чыгышы керек. Бейишке бара турган Кудайдын балдары, Кудайдын баласы деп аталган статуска ээ болуш үчүн бир сыноо катары шайтанды бул дүйнөгө калтырып койгон. Билесиздерби, Кудай шайтанды да колдонот деген сөздү. Шайтан жок болсо, анда Кудайдын иши бардыгы аткарыла берек эмес. Бир аз сиздерге кызыксыз, түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Башталыш 1-бөлүмдү карасаңыздар, Кудай бардык нерсени жаратат. 2 күндө аба мейкиндигин жаратканда Кудай жакшы деп караган жок. Бардыгын жаратканда Кудай жакшы экенин көрдү деп жазылат дагы, аба мейкиндигин жаратканда Кудай жакшы деп караган жок. Ошол жазууну жазып жаткан адам уктап кеткендиги үчүнбү? Жок. Анткени аба мейкиндигин жараткан учурда Эфестиктер 2-бөлүм 2-аятта айтылат, абада бийлик кылып жаткан төрө деп. Ал эми Эфестиктер 6-бөлүмдө караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына деп. Адам атанын көзүнө көрүнбөсө дагы башынан эле Эйден багында шайтан бар эле, анын койгон сыноосу дагы бар эле. Өзүн Кудайга теңейм деп, ошол орунга ээ болом деген шайтан эми өзүн ошол орунга жетпей калгандыгы үчүн адамды ар кандай сыноолор менен ошол орунга жеткирбей тургандагы көптөгөн аракеттерди жана тоскоолдуктарды жаратат. Кудайга ар дайым каршы чыгат. Ошондуктан башталыш 2-бөлүмдө адам атаны жараткан учурда айтат, бардык дарактын жемишинен жесең болот, сага бүт бийликтер берилди. Бакта эмне деген жемиш болсо ошонун бардыгын каалашыңча жек. Бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе. Анткени бакта, Эйден багында өмүр дарагы жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак отургузулган эле. Жебе деген бир сыноодон өткөндө гана өмүр дарагынан жегенге мүмкүнчүлүк берилген эле. Ошол өмүр дарагын жегенге чейин батыраак жамандык жакшылыкты билдире турган дарактын жемишинен жедириши керек эле. Ким? Кудай айтат, ал жемиштен жебе деп.
Анткени жеген күнү, даам таткан күнү өлүп каласың деп. Биринчиден ыйык жазууну окуп жаткан адам айтат, Кудай да кызык, өзү жаратып анан кийин жеби дейт деп. Жесең өлүп каласың деп. Андай боло турган болсо, Кудай эмне үчүн жаратып койду эле? Же жаратпай койсо деле болот эле го деп. Мисалы, муздаткычтын ичине толтура сонун даамдуу тамактарды салып коет, дагы апасы балдарына келет. Балдарын чакырып айтат, муздаткычты ачат дагы, булардын баардыгын жегиле, бирок могул нерсени гана жебегиле десе, жеген күнү өлөсүңөр деп апасы муздаткычтын эшигин жаап коет. Анда балдардын баардыгы эмнени жегиси келет? Апам өзү жеп алайын деп бизге жебей деп аткан турбайбы деп жебе деген нерсени кызыгышат. Илгерки убакытта бизде мындай макал бар эле, таранчынын этин жесең идишиң сынат деп. Аялдар идиш жууганда көп идиш сынат, ошондуктан таранчынын этин жебегиле деп. Аксакалдар ошол учурдагы макал жаратып коюшкан. Бул түшүнүксүз, бирок ошондой сөз калып калган экен. Кандай болгон күндө дагы он осуятты карап көрө турган болсок, Кудай аткар деген 2 эле нерсе бар. Аткарба, кылба деген 8 нерсе. Аткар же болбосо аткарба деген экөө бирдей мыйзам. Ал эми Эйден багында бир эле мыйзам бар эле, жебе деген. Жебе. Даам таткан күнү өлүп каласың. Жакшылык же жамандыкты таанытып билдире турган даракта бир уу болгондугу үчүн эмес, шайтан аралап жүрөт дагы, адамдын көзүнө көрүнгөн эмес, бирок Кудай билген. Сынаш үчүн сынай турган бир тема болуш керек эле. Мисалы үчүн мектепте экзамен бере турган балдар үчүн мугалим келип жөн эле аппак кагазды таштап кое турган болсо, кагазда бир суроо берилиши керек да, тапшырма. Ошондой сыяктуу эле Эйден багында эң биринчи адамга берилген сыноо темасы бул жебе деген сыноо эле. Өтө эле оңой же болбосо кыска мыйзам. Өлгөн, даам таткан күнү өлүп каласың. Апасы муздаткычтын ичиндеги болгон нерсенин баардыгын жегиле, бир гана буну жебегиле, жесеңер өлүп каласыңар дейт. Ошол балдардын ичинен куусу кууланган бир баласы келет. Эй, балдар келгиле. Муздаткычты ачат дагы, жебе деген нерсени тартып жеп алат. Апасынын айткан сөзү калп деп ойлогондуктан деп анан өлүп калат. Чынында эле өлүп калат турбайбы деп башкалары көрөт. Албетте андай мисал колдонгон болбойт. Апасы атайлап эмне үчүн ууланган нерсени ошол муздаткычтын ичине салып коймок эле. Тетикил жакка бекитип коюш керек эле. Бирок апасы баласы өлүп калган күндө дагы тирилте ала турган күчү болсо, анда мындай нерсени текшерип көрсө болот эле. Балдары чынында апасынын сөзүн угушабы, тил алчакпы же жокпу текшерип көрүш үчүн мейли өлүп калды деп элестетели. Апасы баласын тирилтип ала турган болсо, эми жеп көрдүң, эмне болду десе, апа чын эле өлөт турбайбызбы? Кайрадан ушул нерсени жебейм. Сага тил алчак болом деп айтат. Эми апасынын сөзүнө дайыма ишенген бала болот. Кандай сөз айтпасын, апасына дайыма тил алган бала болот. Адам андай сыноодон өтө албайт, анткени тирилте ала турган күчү жок болгондуктан. Ал эми Кудайда өлүп кала турган күндө дагы тирилте ала турган күч болгондуктан
Адамды текшериш үчүн ошол сыноо берилген. Ошондо шайтан келет, о, жакшы болду деп. Анткени Кудай шайтан сынай ала турган жолду ачып бергендиктен шайтан келет, ооба, жеп көр, сенин көзүң ачылат, Кудайга окшоп каласың. Сени Кудай эмне үчүн жаратты эле? Кудайга окшоп калышың үчүн жаратты. Адам канчалык байлыкка, бийликке ээ болбосун, ракаттана албайт, канааттандыра албайт. Эмне үчүн билесиздерби? Анткени Кудай адамды Кудайга окшош болсун деп жараткан. Кудайга окшош болмоюнча ал эч нерсеге тойбойт дагы. Түбөлүк өмүргө ээ болгондо гана, асман падышачылыкка барганда гана ыракаттанып, канааттандырарлык жашоо менен жашай алат. Эгерде үмүткө ээ болбосо, түбөлүк өмүргө ээ болбосо, эч качан ыраазы болуп жашай бербейт. Бирок бул дүйнөнүн адамдары байлыкка жетишкенде, өтө бай болгондо биз ракаттанып жашайбыз деп ойлошот. Ошондуктан Лука 12-бөлүмдө Ыйса айтат: дүнүйөкордуктан сак болгула. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Адам баласынын максаты көп байлыкка ээ болуу эмес. Ошондуктан Ыйса аны көрүп айтат: дүнүйөкордуктан сак болгула. Биз бул дүйнөгө акча көп табыш үчүн байли деп келдик беле? Байлардын ачкөздүгүнө чек жок. Миллионго ээ болгон адам 100 миллионго ээ болсом дейт. 100 миллионго ээ болгон адам миллиардка ээ болсом экен дейт. Канча бул дүйнөнүн баардык байлыгын жутуп алса дагы ага ыраазы болбойт. Насаатчы айтат го, Сулайман өзү көргөн нерсенин баардыгын, жүрөгү каалаган нерсенин баардыгын ээ болду. Миңдеген аялы бар эле, күчтүү армиясы бар эле, килтейген, заңгыраган хан сарайда жашаган. Баардык нерсени башынан өткөрүп, андан кийин эмне деген тыянак чыгарат? Түйшүктүн түйшүгү баардыгы түйшүк экен дейт. Англисче nothing, эч нерсе эмес. Көз көргөнүнө тойбойт, кулак укканына тойбойт деп жыйынтык чыгарат. Биздин сулуулуктагы жакшы үн укканда дагы ага ыраазы болбойт. Дене каалаган нерсенин баардыгын аткарып көрдүм, бирөөсү дагы пайдасыз дейт. Насаатчы китеп 3-бөлүм 11-аятта Кудай баардык нерсени өз убагында сонун кылып жаратып койду. Адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. Дененин каалоосун аткарып гана жашабастан биз жаныбыз тирилген адамдарбыз. Эми жаныбыз каалаган нерсени камсыз кылып жашашыбыз керекпиз. Биз асман падышачылыкка бармайынча эч бир нерсеге ыраазы болуп жашабайбыз. Жаныбарлар денеси бар болгон үчүн алар денеси үчүн кам көрүшөт. Андан ары бир нерсеге умтулуп көз артышпайт. Ал эми адам баласы бул дүйнөгө ошол байлык, бийликке ээ болуш үчүн эмес, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн бул дүйнөгө төрөлгөн. Асман падышачылыкка барыш үчүн, үмүткө ээ болуш үчүн. Ошол нерсени батыраак адам түшүнүшү керек. Андай болбосо өлгөнгө чейин түшүнбөй жашап келе берет. Ошондуктан Стивен Джобс өтө чоң ийгиликке, эң чоң бийиктиктеги байлыкка ээ болот. Ийгиликтин башатына чыккан адам. Анан ошол адам өмүрүнүн аягында эмне деп айтат? Мен акылсыз жашадым деп өз мойнуна алат. Туура эмес жашоо менен жашадым деп. Анда адам биринчи сыноодон бат эле кулап калды. Шайтандын сөзүн угуп, адам баласы
качан момун болгондо гана ал адамды Кудай өзү көтөрөт, жогорулайт. Ыйса айтат: менден үйрөнгүл, анткени мен жоошмун жана момунмун. Филиппиликтер 2-бөлүмдө 5-аяттан баштап, силердин ичиңерде Ыйса Машаяктыкындай ой жүгүртүү болушу керек. Ал өзү Кудай болгонуна карабастан адамдын келбетинде бул дүйнөгө келет дагы өзүн өзү басынтты. Адам ата жакшы акыбалда ал сыноодон өтөт. Ал эми Ыйса Машаяк өзүн өлгөнгө чейин басынтып тил алчак болду. Адамдар үчүн аягына чейин тил алчак болду. Кандай болгон күндө дагы күнөө кылып жаткан адам шайтандан. Күнөө деген бул шайтан тарабынан берилген деп түшүнүшүбүз керекпиз. Ыйса айкаш-чыгашта кадалганынын себеби бизди түбөлүк каргыштан куткарып алыш үчүн. Күнөөсүз Ыйса өз жанын берип, канын төгүп, күнөөлөрдү түбөлүккө кечирди. Андай боло турган болсо бизди эмнеге куткарды? Кайрадан күнөө кетирбе деп. Эми биз кайрадан күнөө кетирбей турган күч барбы? Жок. Анда эмне кылышыбыз керекпиз? Бизди күнөөлөрдөн гана арылтпастан өзүнүн өмүрүн берди. Өзүнүн жүрөгүн бизге берди. Ыйсанын сөзүн, ыйык рухтун жетеги менен күн сайын биздин жүрөгүбүздү жаңылантып, өзгөртө турган күч берди. Бир адам өлө турган ооруга дуушар болду. Анан врач ал адамды айыктырды деп элестетели. Оорусунан айыкты, бирок анын иммунитети өтө алсыз болуп калды, денеси өтө алсыз болуп калды. Анан өзүнүн ден соолугун чыңдаш үчүн, мурунку калыбына келтириш үчүн жакшы тамактанышы керек, спорт менен машыгышы керек, ар кандай жолдорду, ыкмаларды колдонушу керек. Суга чөгүп бараткан адамды куткарып алды. Куткарганыго куткарды, бирок адам азыр алсыз эптеп дем алып жатат. Батырактан ал өз калыбына келсин деп аракет кылышы керек. Бизди Ыйса куткарып алды. Эми биз дагы ыйык жашоо менен жашайлы деп күндөн күнгө бизди жаңылантат, өзгөртөт, жетектейт. Биз эмне үчүн сыйынабыз, эмне үчүн ыйык жазууну окуйбуз, эмне үчүн 3-күндөрү, жекшемби күндөрү чогулабыз? Анткени ыйык рух бизди күн сайын сөз аркылуу ыйыктайт, жаңылайт. Жакан 17-бөлүм 17-аятта Ыйсанын айткан сөздөрүн өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта, сенин сөзүң чындык. Куткарылган адам сөз менен куткарылды. Эми анын жашоосунун өзгөрүлүшү дагы сөз аркылуу аткарылат. Бул дүйнөдөн айырмаланып жашай турган жашоосу үчүн дагы сөз керектелет. Бейишке бара турган адам тозоктун түпкүрүнө бара турган адам катары жашаганга мүмкүн эмес да. Ошондуктан 2-Кориндуктар 6-бөлүм 17-аятта айтат: силер арам нерселерге жолобогула, алардан бөлүнгүлө. 2-Кориндуктар 7-бөлүм 1-аятта Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулгула, баардык нерседен өзүңөрдү таза кармагыла, ыпластыктан арылгыла. Тозокко барабыз деп коркпостон жашаган адам эмес, күнөө кетирип албайлы деп коркуп, акырындык менен ыйыктыкка умтулушубуз керекпиз. Шайтандын баласы Кудайдын баласы болуп куткарылган адам болду. Кичинекей ымыркай жаңыдан төрөлгөн, акырындык менен чоңойгон сыяктуудай эле биз дагы Кудайдын бейнесине окшоп, акырындык менен өзгөрүлүшүбүз керекпиз. Биздин жүрөктөрүбүз, ойлогон оюбуз, кылган
ишибиз, жүрүш турушубуз бардыгы акырындык менен машаякка окшош болушу керек. Бизди куткара алган биздин теңир, куткарылган адам күн сайын жаңыланып, күнөө бийлигинен куткарып, бизди өзгөртүш үчүн жетектейт деп билишибиз керекпиз. Куткарылган адам акырындык менен өзгөрүлүшү керек. Руханий жашоодо ал өсүшү керек, жеткилең болушу керек. Руханий жашоодо алсыз боло турган болсо, Корунттагы бир туугандарга окшоп калат. 1-Корунттуктар 3-бөлүмдө айтылат. Силер дененин каалоосун аткарып жашаган адамдарсыңар. Машаяк жолундагы жаш балдар менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөм. Анткени силер күчтүү тамак эмес, сүт менен азыктанган адамдарсыңар. Кичинекей жаңы төрөлгөн баланы күчүк менен кошо коюп койсоң, ал аралашып жашай берет дагы, бир аз чоңойгондон кийин ал бардык нерсени түшүнө баштайт, өз жашоосуна умтула баштайт. Куткарылгандан кийин деле жаңыдан ал куткарылганбы же жокпу айырмалап билүүгө мүмкүн эмес. Күбөлөндүрүү сөзүн уксаң, куткарылган адам катары сезилет. Кылган иштерин карасаң, куткарылбагандай көрүнөт. Анан адамдар көрүп, бул адам куткарылган жок деп жыйынтык чыгарышат. Куткарылган болсо, адам сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Дагы да ымыркай бойдон кала бербестен, силер дагы деле көрө албастык, уруш талаш, келишпестик менен дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмес кимсиңер анда деп элчи Павыл айтат. Демек, ал адам же куткарылган эмес, же дагы кичинекей жаш балдардын жашоосу менен жашап келе жаткан адам. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта жаңы төрөлгөн балдардай таза рухий сүттү сүйгүлө. Жаңы төрөлгөн бала эмне иш кыла алат? Апасынын кучагында дайым анын сүтү менен азыктанат, күнүгө аны жуунтат, тамагын тойгузат, анан күндөн күнгө ал өсөт, чоңоет. Куткарылгандан кийинки жашообуз ар дайым өсө турган. Сөз менен биз өсүшүбүз керекпиз. Канчалык деңгээлге чейин өсө турган болсок, биз күнөө кетирбей эле жашай алсак да болот. Эфестиктер 5-бөлүм 26-аятта айтылат. Ал сөз менен, суу менен жууп тазалаган сыяктуудай эле ыйыктайт жана кемчиликсиз кылат. Суу менен бардык нерсени тазалагандай, сөз менен бизди тазалайт. Биз бир күндө канча жолу жуунабыз суу менен. Ыйык жазууну биз эмне үчүн окуйбуз, жаттайбыз, угабыз? Сөз менен өзүбүздү тазалаш үчүн. Анан акырындык менен тазаланып, ыйыкталып, өзгөрүлүшүбүз керекпиз. Куткарылдым деп коет, бирок бир дагы китепти окубаса, ачпаса, анан суу жок эле адам өзүн кантип таза алып жүрөт? Ошол сыяктуу болуп калат. Ыйык жазууну биз сөзсүз түрдө окушубуз керекпиз, жатташыбыз керекпиз аяттарды. Анткени жазылгандарды кармангандар бактылуу, анан уккан адамдар бактылуу. Ар бир уккан сөздү иш жүзүндө аткарганга аракет кылышым керекмин. Ошондо гана мен акырындык менен таза, ыйык болом, машаякка окшош жашоо менен жашай алам. Сөзсүз түрдө падышачылыкка бара турган мүнөзгө ээ боло алам. Канзаада болуп төрөлгөн бала көчөдө калган байкуш болуп жашабайт да. Акырындык менен бардык окутууларга ээ болот, тартипке ээ болот, анан кийин падышанын ордуна отура турган канзаада болот. Биз куткарылган Кудайдын балдары караңгынын балдарындай кантип жашай берсек болобу? Ыйык жазууда эч качан андай сөздөр жазылган эмес.
силердин атаңар кандай ыйык болсо, силер дагы ыйык болгула. Кудайдан төрөлгөн адам ал күнөө кылбайт деп айтылат. Анткени шайтан башынан баштап эле күнөө кылып келе жатат. Шайтан бузула турган иштерди аткарат. Куткарылган адам шайтандан, өлүмдөн, бийлигинен куткарылган адам. Шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албайт, бирок адам руханий жашоо менен жашабасын деп ар кандай бизге ойлорду салат. Жаныбызга жаман досторду дагы жибериши мүмкүн. Жаман иштерди дагы түртүшү мүмкүн. Бул дүйнөнүн адамдары ичип жеген нерселердин баардыгы биздин көзүбүзгө жакшы көрүнө тургандагы бизди азгырышы мүмкүн. Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Исаны сата турган ойду салып койгон сыяктуудай эле бизге дагы ар кандай ойлорду салышы мүмкүн. Ошондуктан машаякчылар татыктуу жашоо менен жашашы керек деп айтып атсаң, ал адамдын оюнда кантип эле жашамак элек, биз өзгөчө адамдар болуп кетиптирбизби деп ойлорду ойлошу мүмкүн. Кудайдын баласы келгенинин себеби күнөө кетире турган ишти акырындык менен жок кылыш үчүн. Куткарылбаган адам ал нерсе менен жашай албайт. Биринчиден түбөлүк өмүргө ээ болушу керек. Кудай бизди куткарып эле тим болбостон, шайтандан болгон сыноолордон жеңе тургандай кылып жардам берет. Биринчи Петр 2-бөлүмдө айтылат, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Ыйык рухтун жетеги менен денеге каршы чыккан нерселерге биз каршы турушубуз керекпиз. Дене кумарларынан качкыла. Дене кумарларын өлтүргүлөт. Эгерде биздин денебиз бир нерсени каалап жаткан болуп турган болсо, демек ал ойду бизге шайтан берип жатат. Куткарылуубузду тартып ала албайт, бирок ошол адамды такыр жараксыз кылып коюшу мүмкүн шайтан. Анан куткарылдык деп эле шайтан бизден качып кетет деп ойлобогула. Даңк тобурунда деле айтылат го, шайтан бизди дайыма ишеним жашоодо жашабайлы деп ар кандай азгырыктарды жаратат деп. Кудайдын астында эч бир жараксыз адам болуп калышыбыз үчүн шайтан аракеттенет. Ошондуктан Кудайдан төрөлгөн адам күнөө кылбайт. Кээ бир адамдар бул сөздү туура эмес түшүнүшөт. Кудайдан төрөлгөн адам күнөө кетирбейт десең, ушунчалык таза. Анда таптаза жашоо менен жашасак кандай жакшы болмок? Андай мааниде эмес. Биринчи жакын, биринчи бөлүм. Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүздү өзүбүз алдап жатабыз. Куткарылган адам айтат, менде эч кандай күнөө жок деп. Демек ал жалган айтат. Анда ал адамда чындык жок. Куткарылган учурда адамдын абийири таза болот. Буга чейин күнөөнүн күнөө экендигин сезбеген болсо, эми жарык болгондуктан эртең менен таң атканда, күн жаркырап чыкканда, кийим кийген учурда кийимден ар кандай чаңдар түшкөнүн көрөбүз го. Караңгы учурда ал чаңдар көзгө көрүнбөйт. Качан жарык келгенде ошол нерселердин баары да көрүнөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган учурда жарык менин ичиме орноду. Абийир тазаланды.
Ошондуктан күнөөнү жашырып жашоого мүмкүн эмес. Жок, мен күнөө кетирбейм. Мурун бир атагы чыккан бир пастор бар эле, окутуучу, ал айтат: мен күнөөлөрүмдөн бардыгынан арылдым. Ыйса менин күнөөлөрдүн баардыгын куткарды. Ошондуктан күнөө кетире турган бир дагы кичинекей каалоом дагы жок деп айтат. Анан Кудайга кызмат кылып жүрөт дагы. Бир шаарга келгенде бир жашынакай сулуу кызды аларга жиберишет жардамчы катары. Анан ошол жашынакай кыз менен бир иш болуп өттү. Анан абири барбы, абири чыдатпай койгонбу билбейм. Анан өзүн барып кол салып өлтүрүп алат экен. Болбогон сөздөрдү айтып жатат. Ошондуктан ар бир сөздү туура кабыл алышыбыз керекпиз. Күнөө кечирилген, бирок күнөө кетире турган табият калды. Эч качан күнөө кетирбейбиз деген сөз эмес. Куткарылгандан кийин, куткарылганга чейин жашаган мурунку эски адаттар менен кайрадан күнөө кетирип, ач көз болуп жашай бере турган болсок, анда чынында ал куткарылган адамбы, машаякчыбы, Кудайдан төрөлгөн адамбы же жокпу? Жакшылап ойлонуп көрүшү керек. Адатка айлантып күнөө кетиреби? Эгерде чыныгы куткарылган адам боло турган болсок, ыйык рух тарабынан берилген күч болот, күнөөгө каршы тура ала турган. Галатиялыктарга жазылган кат 5-бөлүмдө 17-аятта: күнөөкөр табияттын каалоосу рухка каршы, рухтун каалоосу күнөөкөр табиятка каршы турат. Ал эми Римдиктер 7-бөлүмдө: менин рухум Кудайдын мыйзамына умтулат. Ал эми денемдин ичинде дагы бир башка мыйзам бар. Ал мыйзам рухка каршы чыгат. Дайыма экөө бири-бирине каршы. Дене сөз менен жашаганыбызды каалабайт. Сөз угуп жаткан учурда: о, кандай керемет, ооба мен чылалчаак болуп жашашым керекмин, Теңир үчүн өлгөнгө чейин жашайм деп сөз берет дагы, жыйындан чыгып тепкичтен түшүп бара жаткан, эшикке чыкканга чейин эле ал ойлордун баардыгы жок болуп кетет. Анан көчөгө чыкканда жаңы чыккан машинаны көрсө: о, кандай керемет машина. Жашынакай кызды жакшы кийим кийип кетип бара жатканын көрсө: о, кандай сулуу, кандай сонун деп кайра эле көз арта турган нерсе пайда болот. Мен качан ушундай жашоо менен жашайт болдум экен деген кайгыга батат. Бул дүйнөнүн байлыгын карап көргөн учурда Кудайдан кандай байлыкка ээ болдуң, биринчи ошону ойлоп көрчү. Кудайдын байлыгы бул дүйнөнүн байлыгы менен салыштырууга мүмкүн эмес. Же силер байларга көз артып жашайсыңарбы? Президентке көз артып жашайсыңарбы? Мен президенттерди караганда өтө аянычтуу адамдар катары кабыл алам. Эмне үчүн? Алар ушунчалык бүт аракетин күчүн жумшап жашайт. Ким үчүн жашайт билбейм. Байлардын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңой деп. Мен төрөлгөндөн баштап эле кедей үй бүлөдө төрөлгөнмүн. Кедей жашоодо көп убакыт бою жашаганмын. Бирок кедей болуп жашагандыгым үчүн Кудайга ушунчалык рахмат айтам. Анткени ошол мен үчүн чоң бата болду. Руху жакырлар баталуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Денем кедей болсо дагы жаным ар дайым, жүрөгүм бай болчу эле.
бай болуп бул дүйнөдө жашап тозокко барган жакшыбы, же бул дүйнөдө кедей болуп бейишке барганыбыз жакшыбы? Же жооп бербей ушинтип отура бересиңерби? Албетте Ыйсаны элестетип көрүңүздөрчү, ал канча кедей болду эле. Жаратуучу Кудай ал бул дүйнөгө төрөлгөндө акырда жаныбарлар жаткан, жайгашкан жерде төрөлгөн эле. Сарайда. Силердин араңарда сарайдын ичинде төрөлгөн адам барбы? Айткылачы. Жакыр үй бүлөдө 30 жыл жашайт. 3,5 жыл бою өзү баш кое турган жер таппастан Ыйса ушунчалык кедей эле. Ал Кудайдын уулу. Ошол кайгы, азап аркылуу түбөлүк даңкка ээ болду. Элчи Павылды карап көрүңүздөрчү. Элчи Павыл айтат: "Мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла." Элчи Павыл канча жолу ташбаранга алынды эле, ачкачылыкта, суукта, уктабастан, жылаңач, канчалык шапалак менен сабалган, канчалык түрмөгө отургузулган, өлүп калды деп таштап койгон учурда кайрадан ал өз калыбына келип, Римге келип, 2 жыл бою жакшы кабар таркатып, баш алынып, өлтүрүлгөн адам. Анда Ыйсага ишенген элчи Павыл анын жашоосу жараксыз болуп калды беле? Жок, элчи Павыл эмне деп айтат? Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Эми мен үчүн адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Бул дүйнөдө биз канча кыйынчылыкты башыбыздан өткөрбөйлү? Биз Теңир үчүн жашадык. Биз эч бир өкүнүчсүз Теңирге жага турган жашоо менен жашай турган болсок, кандай керемет жашоо болот. Куткарылган адам куткарылган күндөн тарта Теңир үчүн жашаган жашоосу кандай жашоо болду? Ошонун бардыгы Ыйсанын алдында иштерибизге жараша тиешебизди алабыз деп 2 Корунтуктар 5 бөлүмдө айтылат. Кээ бир адамдар айтат: "Күнөөнү мен кетирген жокмун го, мен ичимдеги күнөөкөр адам кетирип атат" деп. Менин ичимдеги күнөө жасап жатат бардыгын дейт. Ошол күнөө табиятын айтып жатат. Күнөө табияты болгондуктан адам күнөө кетирет. Анан бардыгын күнөөгө шылтап салат. Кичинекей 2 бала урушуп атат дагандан кийин бирөө айтат: "Жок, мен эмес, тиги" деп, "Тиги баштады" деп. Тетиги мени урушуп атат деп ага шылтап коет. Өзүнүнкүн мойнуна албайт. Адам ата күнөө кетиргенден кийин бекинип калды, жашынып. Адам, сен каяктасың дегенде, сен үнүңдү угуп коркуп кеттим, анткени мен жылаңачмын. Ошондуктан жашынып калдым. Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби деп сураганда, адам айтат: "Сен берген аял, ал мага берди, мен жедим" деп аялга шылтап койду. Мына аял үчүн мен ушундай болуп калдым деп шылтоо табат. Ошол туура деп ойлойсуздарбы? Жок, мен туура эмес иш кылдым, күнөө кетирдим деп Кудайдын астында айтышы керек эле. Анан Кудайга жооп бергени: "Сен берген аял мына мага жедиртти" деп шылтоо табат. Куткарылган адам мындайча үйрөткөн адамдар бар экен: күнөө кетирсең деле эч нерсе болбойт, кабатыр болбо, анткени сен кетирген жоксуң, сенин ичиңдеги жашаган күнөө кетирип кылып атат деп. Анан ошо макул болуп күнөө кетире берсек болобу? Ошол күнөө кетире турган биздин жүрөгүбүз өзгөрүшү керек эле го. Шылтоолорду, себептерди таппай. Кудай бизди түбөлүккө кечиргенин себеби мындан ары күнөө кетире бер деп кечирди беле? Жок, күнөө кылба деп кечирген.
Кудай бизге түмүлүк өмүрдү берди. Ыйсанын ой жүгүртүүсүн бизге салып берди. Ыйык рухту бизге берди. Сөзүн берди. Күн сайын эми биз өзгөрүшүбүз керекпиз. Асман падышачылык күндөн күнгө бизге жакын келе жатат. Ыйса Машаяктын алдына келе турган күн бизге өтө жакын. Ошонун баардыгын билип туруп, анан өзүбүз каалагандай күнөөгө батып жашай берсек болобу? Аян китеби 19-бөлүмдө айтат, козунун никелеши убагы келди. Анын колуктусу өзүн даярдады. Тазар жана жаркыраган зыгыр буласын кийүү укугу берилди. Куткарылган адамдардын баардыгы Ыйсанын колуктусу. Эми ошол никелеши убагы келип калды, жакындап калды. Козу биздин Машаяк келе жатса, анан колуктусу биз өзүбүздү даярданбастан даяр болсок кандай болуп калат? Үйлөнүү үлпөт тоюн аз калган убакытта колуктусу 3 ай бою жуунбаган, сапсайган, чаң, сасык бойдон жигиттин алдына келе кала турган болсо, жигити кандай акыбалда калат? Колуктусу эң кооз, эң сулуу келбети менен даяр болот. Мен көптөгөн жаштарды үйлөндүргөн аземине катышам, бата бериш үчүн. Азыр ошол сөздөрдү айтканым туурабы же туура эмеспи билбейм, бирок айта кетейин. Невесталар, кыздар көйнөк кийгенди абайлап кийсеңиздер, жалжайып ачылып калган көйнөктөрдү кийбестен. Мени кечирип коюңуздар ушундай сөздөрдү айтып жаткандыгым үчүн, бирок эскертүү катары бир жолу сөздөрдү айтып кетсем деп ойлоном. Бир аз тыкан кийинсеңер болбойбу? Таза жана жаркыраган зыгыр буласы кийүү укук берилди дейт. Менимче ал жалжайган кийим болбойт чыгар. Мен ошол 2 жашка батамды берип атып, көзүмдү каяка алып качарымды билбейм. Кечирип коюңуздар, бирок негизи чыныгы сулуулук ал кийимде эмес. Качандыр бир күнү ушул сөздү айтайын дедим эле, бүгүн убактысы келди окшойт, ошондуктан айттым. Туура кабыл алыңыздар. Бирок куткарылган адам дагы эле өзгөрүлө элек эски табияты менен күнөө кетире турган болсо, күнөөдөн арылып, акырындык менен өзгөрүлүшү керек. Анткени куткарылган адам байкабастан күнөө кетирип алышы мүмкүн. Ал учурда эмне кылышы керек? Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүмдү чогуу ачабыз. Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүм 5-аяттан баштап, 6-аяттан баштап окуйбуз. Мен окуп берейин. Анткени Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар. Тарбияланышыңар үчүн чыдагыла. Анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазалабаган уул барбы? Уулдарынын баарын жазалайт. Эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарсыңар. Эгерде баласы туура эмес иш кылса, анда атасы жазалайт, сабайт. Мен кичинекей кезимде атам мени сабаган эсимде эчтеке жок. Апамдан көп таяк жегем. Менин үстүмдө менден улуу 5 эжем бар эле. 5 кыз төрүп, анан мени төрөгөн уул болгондуктан мени ушунчалык баалуу баласы катары кабыл алышкан. Кичинекей кезимде менин бутум жерге да тийбечи, анткени 5 эжем дайыма жонуна салып көтөрүп жүрүшчү эле, көтөрүп багышкан. Бирок билесиздерби, менин апам ушунчалык каардуу киши эле. Туура эмес иш кылсам,
мени карап, анан тетиги жерде дубалда илинип турган чыбыкты карайт. Мен жетпей турган жерге чыбыкты илип койгон. Мени карап, тетиги чыбыкты бир карайт. Тил укпасаң тетиги чыбыкты байка деген эскертүү катары. Анан ар бир убакытта дароо сабабастан апамдын эске тутуусу да ушунчалык жакшы эле, чыбыкты алат дагы баардыгын чогултуп бир сабачу эле. Билесиңби, бул тил албагандыгым үчүн деп, эмне үчүн мени жазалаган? Мени сүйгөндүгү үчүн, өзүнүн баласы болбогон башка адамды сабабайт да. Кудай деле бизге ошондой мамиле кылат. Куткарылган адамды сабайт. Куткарылган адамды эми өзүң каалагандай жашай бер деп биздин оюбузга калтырбайт. Анткени Кудай кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт. Эгер силер ушуга чыдап жатсаңар, анда силер өзүнүн уулдарына кылган мамиле катары кабыл алышыңар керек. Атасы жазалабаган уул барбы? Уулу туура эмес иштерди кыла берсе, атасы эч бир жаза бербесе, анда бир көйгөй бар. Накыл сөздөрдө да айтылат, ким уулун сүйгөн болсо, ал бала чагынан жазалайт деп. Атасы жазалабаган уул барбы? Эгерде силер жазаланбасаңар, анда өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарсыңар. Жаза ар түрлүү болушу мүмкүн. Дене жактан денебиз оорушу мүмкүн. Акылыбыз тарабынан, материалдык байлык жагынан ар кандай тараптуу жазалар бизге келиши мүмкүн. Дөөт падыша күнөө кетиргенде анын баласын Кудай өлтүрүп койгон. Ата энеси күнөө кетирсе, жаза балдарына келиши мүмкүн. Балдарын алып коюшу мүмкүн. Материалдык байлык тараптан. Кудайдан дагы байлыкты биз биринчи орунга кое турган болсок, жада калса бардык байлыкты Кудай тартып алышы мүмкүн. Же болбосо денебизди сабап, оору жибериши да мүмкүн. Бардык эле жөн эле оору боло бериши мүмкүн эмес, жаза аркылуу келген оору да болушу мүмкүн. Же болбосо акылыбыздан ажырап калышыбыз дагы мүмкүн. Ошондуктан машаякчылар, куткарылган адамдар жазадан өтө коркушу керек. Мен канча күнөө кетирсем деле Кудай мени өтө жакшы көрөт окшойт. Же мен эрке баласым окшойт, ошондуктан мени жазалабайт деп. Ал андай эмес. Жазаланбасаңар, силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарысыңар. Дүйнөнүн адамдары кандай күнөө кетирбесин, кандай түрлүү күнөө кетирбесин, Кудай аларга көзүн жибербейт. Жөн калтырып коет алардын оюна. Ал эми куткарылган адам күнөө кетире турган болсо, бизди жөн калтырбайт, анткени биз анын балдарыбыз. Ар дайым тил алчаак болуп жашай турган болсо, Кудай дайыма батасын берет. Тил албаган болсо, Кудай бизди жазалайт, бардык нерсени алып коюшу дагы мүмкүн. Жада калса, бул адамды жөн калтырууга мүмкүн эмес деп, адамдын өзүн дагы алып кетиши мүмкүн. Элчилердин иштерин карап көрсөңүздөр, 5-бөлүмдө Анания жана Сафира аял күйөөсүн Кудай өлтүрүп салды эле го. Куткарылган адамдар эле, бирок ыйык рухту алдагандыгы үчүн, көптөгөн адамдарга мисал катары көрсөтүш үчүн, көптөгөн адамдар жыйындагы аларды укканда коркунуч басты деп айтылат. 1-Корунтуктарда айтылат, 5-бөлүмдө адамдын жаны куткарып калыш үчүн, денеси кыйналыш үчүн аны шайтанга берип салгылат. Куткарылган адамдын жаны кыйрабайт,
бирок жаны кыйналышы үчүн ар кандай жазалар же болбосо шайтандын жеми болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүүбү? Жаза өтө коркунучтуу экендигин биз билишибиз керекпиз. Мен сиздерге бүгүн айта турган сөзүм өтө көп эле, бирок азыр бүткөнүм жакшыбы? Мен билем го сиздерди жакшы. Батыраак бүтсө экен деп ойлоп отурасыздар, Көп айтсам, астыңкы сөздөрдү унутуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү негизги тема эмне? Кудайдын ырайымы көбөйүшү үчүн биз күнөө кыла беришибиз керекпи? Албетте жок. Күн сайын биздин атабыздай ыйыкталып, күн сайын өзгөрүлүп, руханий жашоодо Кудайга жага турган жашоо менен жашайлы. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Биз Кудайды таанып биле электе эле бизди биринчилерден сүйүп, биз күнөөкөр болуп жашаган учурда Ыйса Машаяк биз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу куткарып алгандыгы үчүн ыраазыбыз. Анын каны аркылуу түбөлүк куткарылууга ээ болуп, эми мындан аркы жашообузда бир гана сиздин сөзүңүз үчүн тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн күн сайын бизге өз сөзүңүздү берип, ыйыктап, өзгөртүп келе жаткандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бирок биз ар дайым сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп жашагандын ордуна бул муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүк жашоо үчүн жашап келе жатабыз. Бирок биз бир гана сизге таянарыбыз, бизди дайыма өзүңүз жетектеп, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында ашкерелөөгө ээ болбостон уят карууга калбашыбыз үчүн ар дайым бизди ыйыктап өзүңүз жетектеңиз. Биздин жашообузду толугу менен сиздин колуңузга тапшырабыз. Бардык биздин кылган жашообуз, жүрүш турушубуз сиз үчүн даңк, биз үчүн чоң кубанычка толсун. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.